Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV kanalının görүүчүлөрү. Sizler менен мен Бакыт Сулайман. Hurmattуу görүүчүлөрүм, азыр Москва вакыты боюнча 14:50 болуп калыптыр. Кыргызстанда ошондо 17:50 күн кечкирип бара жатат. Кыргызстанда биякта болсо түшү болуп калды. Бүгүнкү күндүн мындай жыйынтыктарын чыгарып коеюн деген таризде ушул видеомду чыгарып жатам достор. Эртең менен мен контент чыгарып жаткан маалда Рахман Разыков агай чалып калды. Мен ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын айланасында сүйлөдүм эле. Анан ошол биздин контент бүткөндөн кийин эле чалып сүйлөштүм Рахман агай менен. Ушул азыркы кезде болуп өткөн, ушу кечээ бүгүнкү болуп жаткан кетип жаткандар жөнүндө сурадым. Анан ар кандай емиш-имиштер болуп жатат, ошолор тууралуу сурадым. Мисалы үчүн штаб башчысы Дин Мухаммедти кетип калды дешти. Ал калып окшойт. Мен Дин Мухаммедтин өзүнүн дагы номерин чалып мага чыгып кой десем чыккан жок. Андан башка дагы бир башка жактардан келди. Дин Мухаммед ордунда эле деп. Албетте бул нерсе бизди кубандырат. Темир Сариевдин кеткендигин өзүнүн кайрылуусунан көрдүңүздөр. Шарабийдин Токтосунов агайдын кеткендигин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушундай өзгөрүүлөр болуп өттү достор. Анан мен Рахман Разыков менен сүйлөшүп, ушул бүгүн кеткендер, ушундай болуп жаткан нерселер жөнүндө бир билдирүү кылып, өткөндөгүдөй телефон менен сүйлөшүп, элге айтып койсок кандай болот? Абдан эле күтүп турушат десем, бул бүгүнкү күн дагы так эмес. Мен азыр анын үстүнө ошто жүрөм. Эртеге ошол тизме өткөндөн кийин анан жакшылап бир ойду чогултуп, анан айталык деп ушундай деп сүйлөштүлдү достор. Буюрса агай аман эсен болсо, ошол эртеңки күнгө жетсек, анан эртеге буюрса ушул нерсени чыгарабыз. Мүмкүнчүлүк болуп калса. Албетте. Анан агайдан сурадым, эмне булар буга чейин ойлонушпады беле, эмнеге келип анан кетип атышат мындай кээ бир адамдар десем, эми мындай деп түшүндүрүп берди. Баягы көптөн бери, канча жылдардан бери ушул бүтүн Кыргызстан болуп келаткандан бери өздөрүнүн активисттери, өздөрүнүн адамдары бар. Анан эле ушул шайлоого азыраак күн калганда биринчи агым келе баштаптыр. Бирден экиден болушуп, аларга убадаланып, орундар тизмеде. Анан эле бир күнү абдан чоң толкун, өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол саясаттын дөө шаалары кирип келиптир. Анан баягы биринчи келгендер менен экинчи келгендердин ортосунда кичине келишпестиктер, экинчи келгендер дагы чоң амбициялары менен, балким чоң тыйындары менен келгендир. Өздөрү эле келбестен жан жөкөрлөрүн кошо ала келишип, аларды дагы тизменин алдыңкы саптарына коесун дегендей талаптарды кое баштаптыр. Иши кылып, баягы тизмени түзүүдө абдан бир мындай кыйынчылыктар жаралыптыр да. Эми тизме мурдатан алдын ала мындай түзүлүп калган да тизме. Андан кийин келип эле мынтип өзгөрт, анан тигинти өзгөрт, менин мынча адамым бар деп ушундай нерселер башталыптыр да. Анан баягы ошол жерден тизменин айынан мунун баары ачыгын эле айтыш керек. Анан азыр ар кандай анан мындай болду, анан тигиндей болду деп жатышат. Мунун баардыгы тизменин айынан. Ошол биринчи жыйырмалыкка эптеп жетсек, ошол максат ошондой экен да көп эле адамдарда. Анан Рахман агай айтты, булардын партиясынын ичинде мындай экен да, канчанчы орунда болсо дагы, эгерде кайсыдыр бир округка жөнөтүлүп ошол жерден көп үн алып келсе, кайра тизме башынан болуп, ошол жагынан адилеттүүлүк менен карап, ким көп добуш алган адамды кичине алдыракка жылдырабыз, жылдырат болчук. Бизде ошондой принцип, адамдын акчасына, капчыгына жана башкасына карабай, адамдын канча мээнетине жараша, колдоочуларына жараша биз списокту кайрадан карамакпыз деп айтты да. Эми билбейм, эгерде борбордук шайлоо комиссиясына кеткен список менен кийинки партиянын списогу туура келбей калса кандай боло турган жактарына мен түшүнбөдүм. Аны мен эртеге агайдын өзүнөн дагы сурап көрөбүз бул нерселер боюнча. Анан дагы бир жакшы анекдот сыяктуу кылып агай айтып берди. Эми мындай дейт, чынында эле ошондой да. Мисалы үчүн бир аралда жер титиреп өрт
bolup anan baары kaça başladı. Anan elder samolyotlar menен çıkıp ketip kalıştı. Anan akırkı bir samolyot kaldı. Al samolyot bütün Kırgızstan bolsa anan tigi adamlar gelip durup orundарды ээлеп алган биринчи эле. Анан дагы башка бирөөлөр келип мен мындай орун, мен бизнес класска, мен буягына отурушум керек десе, ошол жерде ким капитан команда bütün Kırgızstan partiyasынын капитан командасы ошондо Адахан Мадумаров болуп калат да. Анан ал киши айтса, сен кааласаң кетесиң биз менен, биздин шартка көнүп, сага орун жок мына. Ортодо туруп алып деле кете бересиң. Аман калыш үчүн десе, көнсө көнөт, көнбөсө түшүп кетет. Бизде ошондой принцип эле болуш керек деп агай күлдүрүп ошентип айтты. Чынында ошондой. Булардын шартына ошол кээ бир адамдар көнбөгөн окшойт. Эртеге буйруса достор бул боюнча кеңири айтабыз. Мен сүйлөшө албай жатам. Ошол колумдан келсе агай менен Рахман Разыков менен дагы бир телефон аркылуу сүйлөшүп, Чыңгыз Капаров менен анын позициясын да биле албай жатам. Эмне болгондуктарын байланыш жок. Орозайым Нарматова менен сүйлөшүүгө аракеттенебиз, иши кылып, ушундай алдыда максат пландарыбыз бар. Бул эми бүтүн Кыргызстан партиясынын айланасындагы нерселер ушундай болуп жатат. Достор, кандай болгон учурда дагы мен мындан мурунку контентимде дагы айттым. Ким келиптир, ким кетип атат, ким эмне болуп жатат, ага карабай башкы биздин максат, бир максатты койгондон кийин ошол нерсенин аягына, ошол максатты ишке ашырууга чейин бекем турушубуз керек да. Анан кандайдыр бир сырткы, ички факторлор биздин негизги тандообузга залакасын тийгизбеш керек, достор. Биз ушул жолду тандадыкпы, аягына чейин туруп беришибиз керек. Анан бул киши келе калган экен, анан туура кыл деле, анан аны кеткенден кийин болбой калды деп өз көз карашыңыздарды өзгөртпөңүздөр. Мындай нерселер боло берет жашоодо. Анан айта кетчү нерсеми, башка бир партиялар тууралуу айтсак, мени акыркы кечетен бери ойлондурулган нерсе, Атамекен партиясында Ким Ин Сен деген бир кандидат бар экен, таможня кызматынан келген, ушул бажы кызматынан келген полковник деген чиндеги сүрөттөрүн көрдүм. Мен чынын айтканда билбейм, мен улутчул дагы эмесмин. Мен ойлойм, биздин Кыргызстан аябай мындай демократиялуу өлкө, ар кандай улуттун өкүлдөрүнө эшик ачык. Бирок мен бир нерсени көрүп жатам. Бүгүн эми ал балким кара пиардыр. Ушул бир Кытай улутундагы киши эки кыргыздын кызын алып колуктулукка, буларда боло берет, акчасы көп деп, анан ошол кишини, ушул Ким Ин Сен ошол киши деп жатышат да. Эми бул канчалык чын калп экендиктерин билбейм. Мен бүгүн эки досторума алыс жакта болгондуктан маалымат так келбей жатат да. Телефон чалып, таможняга досторуңарга айткылачы, ушул чындыгы ошол видеодогу адам ушул Ким Ин Сенби же ал эмеспи билип бергиле дедим. Тилекке каршы мен ушул азыр видеону чыгарганга чейин маалымат ала албадым. Чыныгы маалымат. Эгер ошол чын эле ошол Ким Ин Сен анан кыргыздын кыздарын кордоп, буларга акча берип, керек болсо 2ден керек болсо 4дөн ала берсек боло берет деген кыязда жүргөн байманаптык, феодалдык ошондой көз караштагы адам болсо, анда кечирип койгула. Атамекен партиясын кошуп туруп эле эч кандай кереги жок. Бул мындай шерменде бети жок салт бузарларды биздин арабызда орун жок деп ойлойм. Мен эгерде ал эмес болсо, мен албетте кечирим сурайм, достор. Бирок ошондой чын болуп калса, бул нерсенин бизге кереги жок. Биз мындай нерселер, бизге мындай депутаттардын дагы, башканын дагы арты темный, анан акчасы көп. Эмне Атамекен партиясына ошондой эле акчаны берип коюп, каяктагы извращенецтер деле келсе боло береби? Мен түшүнбөйм, достор. Бирок балким бул нерсе ката болуп калышы мүмкүн. Алдын ала кечирим сурайм эгер ошондой болсо. Бирок чын боло турган болсо, бул нерсенин бизге кереги жок. Бүгүнкү айта турган нерсе ошол, достор. Албетте силер күтүп жатасыздар. Чыңгыз Капаров эмне болду? Дагы ким каяка кетти? Турсунбай Бакир уулу каякта деп. Эми ушул Турсунбай Бакир уулу дагы кетти, кетпеди деген ар кандай сөздөр болуп жатат. Бирок мен булардын келген, кетпегенине деле чын айтканда мындай бир толкунданганым, сүйүнгөнүм же өкүнгөнүм деле жок. Анткени буларсыз деле, бул эски адамдарсыз деле, булар эчтекени буга чейин деле кыйраткан эмес, достор.
келсе дагы деле кыйратпайт. Андан көрө жаңы адамдар ушул Орозайым, Чыңгыз жана башка ушул сыяктуу жаңы адамдарга биз абдан баягы көңүл борборун коюшубуз керек да. Ушулардан чыкса, ушуларды азыртан көтөрсөк, ушулардан жакшы адамдар, жакшы саясатчылар, келечекте бизди үмүттөндүргөн адамдар чыгат да. Ал эми мурдакы эски саясатчылар алар кандай каяктардан иштеп келгендиктерин, эчтекени буга чейин деле кыйратпагандыктарын жакшы билебиз. Дагы деле эски адамдар көп нерсени кыйратышпайт. Ошондуктан кайсы гана партияда болбосун жаштарга көңүлүбүздү түз кылалы достор. Анткени жаштар биздин келечегибиз. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.